Байыртадан эле элибиз жеген тамагынан тартып кийген кийимине чейин анын натуралдуулугуна катуу көңүл бурушкан. Бүгүнкү күндө да ошол салт жанданып, жөнөкөй калктан тартып, атактуу инсандарга чейин сырт кийим аталган чапанды замандын модасына айландырганы замандын талабы десек болот. Анда эмесе бул чапандар кантип тигилет жана сапатысын кантип тандап алуу керек? Алдыда сөз кылабыз. Акыркы 4-5 жылдар ичинде ата-бабаларыбыздан калган кооз кийимдерге жаңы өң, жаңы өмүр берип, замандын талабына ылайык кылып тиге баштаган ууз чеберлер көбөйгөндүгү баарыбызды кубантпай койбойт. Мына ошондой дизайнерлердин бири Гүлжамал Пайзуллаева. Ал мындан бир топ жылдар мурда парда, көйнөк жана башка ушул сыяктуу нерселерди тигип жүргөн. Бирок акыркы бир жыл анын ишмердүүлүгүнүн багытын өзгөрттү. Анткени эл арасында чапан кездемелерге суроо талап күчөгөнүн байкап, ушул кийимдерди тигүүгө көбүрөөк басым жасап баштаган. Бул илгери биздин чоң аталарыбыздын кийгенин көрчү элек да, чапандардычы. Мен өзүм кийген эмесмин. Чоң аталарыбыз кийчү эле. Анан үйдө сандыкта дагы апаларыбыздын сандыгында ушу чапандар болчу эле да, кара шырылган. Ошону конок келгенде же тойго барганда ошону белекке берчү эле. Ошондо сыйлуу бир сый катарычы. Анан ошо чапандардын кайтып келгенине ошол биз дагы аябай кубанып жатабыз. Элдер дагы келип, ушул жакшы эле кайтып келди деп бизге өздөрүнүн кубанычтарын айтып келишет. Анан ошол биз дагы элдин талабын аткарайлы деп ушул жерде иштеп жатабыз. Чеберкана кичинекей болгондуктан азырынча 3 эле адам эмгектенет. Гүлжамал Пайзуллаева алгач фасон, модель тандап чапандын өзөгүн тигип берет. Ал эми ага оймолорун кылдаттык менен түшүрүп, калган иштерди жардамчылары аягына чыгарат. Чапанга дагы узор көп вид берет да. Если еще эме кылбасак, цветин да нито тандап алсак, анда анчейин ачпай калат. Ошого жиптерди дагы саймандагын туура тандаш керек болот. Ошого мынантип сызып алып, эме жакшы узорлордон түшүрөбүз. Учурда кылым карыткан улуттук кийимибизге кыргыздардын эле эмес, жада калса чет элдиктердин кызыгуусун арттырды. Анан да кээ бир мекендештерибиздин патриоттук сезимин ойгонуусуна жана маданий мурастарыбызды таанып билүүсүнө түрткү болуп жатат десек жаңылбайбыз. Анткени аларды көрүп биз да кийсек эмнеге болбосун деп, каары жашы, эркек аялына карабастан кийүүнү каалагандар көбөйгөн. Алардын арасында Мухаммед да бар. Ал бир нече күн мурда каарманыбызга чапан тиктирүүгө буйртма берип, даяр болгон чапанды алып кетүүгө шашып келген жеринен сөзгө тарттык. Негизинен эле кыргыз элин башка улуттар улуттук кийимдери менен тааныйт. Так калпагы менен, бул чапан менен. Бул чапандар ыңгайлуу, денеге жагымдуу. Себеби мен дагы буйрутма берип кийүүнү чечтим. Күн санап Мухаммед өңдүү кардарлардын саны өсүүдө. Анткени каарманыбыз бардык кардарларга өзгөчө көңүл бургандыктан бир келген адам сөзсүз экинчи кардарды ээрчитип келет. Кичинекейибизде ушундай чапандарды кийчүбүз. Анан балдарыбызга тигип берчүбүз. Бул чапанды кийгенде жагымдуу, каерге барбайлык кийсек боло берет. Жарашыктуу. Той топурларга кийсек болот. Үй ичине кийсек болот. Жылуу. Ысыкта салкын, суукта жылуу. Көпчүлүктүн балалыгын эске салган бул чапандарды азырда жаш жеткинчектерге ылайыкташтырып тигүүнү эске алган каарманыбыз жаш балдарга тигүүдө жаңы образдарды жаратууну, ошондой эле жаркын түстө тигүүгө көбүрөөк басым жасайт. Жаш балдарга дагы моминтип тигип жатабыз биз чапандарды. Артынан көрсөт. Шапкасы менен балдарга баш кийимдери дагы аябай сонун, натуралдык кеземеден тигилген үчүн тердетпей, жылуулугу дагы бар. Мында кулактарында жабат, артын жабат. Ошон үчүн жаш балдарга дагы жакшы экен. Мына кыздыкы дагы мына чапаны аябай ыңгайлуу, жумшак, денеге дагы жагымдуу болгондуктан жаш балдарга дагы аябай көп заказ берип жатышат.
Чапанды көргөндөр сөзсүз анын баасына кызыкпай койбойт. Каарманыбыздын айтуусу боюнча тигүүгө кеткен кездемелери натуралдуу, таза болсо кымбатыраак. Ал эми арзан кездеме болсо ошого жараша баасы төмөн болот дейт. Тагыраак айтсак 1,5–2 миң сомдон башталып 10–15 миңге чейин бааланат. Мындай кыргыз элинин оюлары жаш өзгөчөлүктөрүнө карап салынат. Жаштарга мындай ачык түстөгү саймалар салынат. Ал эми чоң жаштагы аялдарга болсо, эркектер дагы салдырат, оюлар дагы көмүр түстөгү оюларды салабыз. Жаш өзгөчөлүктөрүнө карап өздөрү цветтерин тандап беришет бизге. Ошолорго карап биз тигип берип жатабыз. Жасаган эмгегиң элге жагып, ыраазычылыктарын айтып кубанып турса, мындан да мыктысын жаратууга ашыгам деген каарманыбыз Гүлжамал Пайзуллаева алдыда тигүү цехин бир аз кеңейтип, элди сапаттуу кийим-кече менен камсыздоону пландайт. Алтынчы Ажажы Маматова, Уларбек Мужиев, Аруу таң көрсөтүүсү.